Ассаламу алейкум достор, жалпы биздин урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар, бүгүн биз спорт темасында маек курмакчыбыз. Жакында эле өзүңүздөр билгендей, сентябрь айында Сербиянын Белград шаарында дүйнө чемпионаты болуп өттү. Жана грек-рим күрөшү боюнча биздин спортчубуз Амантур Исмаилов 67 кг салмагында коло медальды багындырды. Бул жалпы кыргыз эли үчүн, кыргыз спорту үчүн мыкты жыйынтыктардан болду десек болот. Ошол эле жоламан жана ак жол менен биргеликте ийгилик жаратып, Кыргызстандын капчыгына ушундай бир жакшы медальдарды алып келишти. Анда эмесе биз маегибизди баштай берели. Ассаламу алейкум, Амантур. Кандайсың, иштериң жакшыбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Дүйнө чемпионаты өттү. Андан кийин эми көп эле сурады сенден, эмоция эмне болду, сезимдер кандай болду? Бардыгыбыз эле сурадык, билдик. Өзүң ошол күрөштөн чыккандан кийин дароо айтпадыңбы? Мен эмне болуп кеткенин өзүм да түшүнбөй турам азыр депчи, эмоцияда бир турдуң да. Ошол беттеш бүтөөр менен килемдин үстүндө көз жашың да чыгып кетти да. Биз бияктан көрүп аттык, кубанып аттык, секирип аттык, айтор бардыгыбыз сүйүндүк да. Азыр ошол эмоциялардын бардыгы эми артта калды болуш керек. Бирок ошол үйгө келгенден кийин машыктыруучулук, топтун кубанганы, жакындарыңдын кубанганы жөнүндө айтып берсең. Негизи жакшы өттү. Чемпионат мира мен үчүн ийгиликтүү өттү десем да болот. Эмоциялар негизи чынында мындай, кандай десем, сөз менен жеткире алгыс да. Сөз менен жеткире алгыс болду. Мен өзүм ушунчалык, кандай десем, өзүм каалагам ошол нерсени. Эми алтын болушун каалагам мен делечи. Бирок бул деле мен үчүн чоң жетишкендик. Эмоциялар чыкканда мен өзүмдү негизи бир аз өзүм травмаларым бар эле, ошого да мындай өзүм биринчи периоддо абайлап күрөшүп аткам. Абайлап күрөшүп, анан кийин кандай десем, өзүм сактап аткам да. Анан кийин экинчи период башталгандан кийин аны партер койгондо мен өзүм партерден жасаганын билем. Андан уже мен өзүмдү мындай, кандай десем, кураж деп коет. Ошол нерсеге кирип кетипмин. Күрөшүп берипмин, анан карасам уже счетум 11 болуп калыптыр. Мен өзүм бир кандай десем, өзүм мындай аябай шашып кеткенби, элестетип, ушунчалык куражга киргенимен баягы аябай бир дагы моментти кой бергим келбей калат да, ошондой спортто момент болот да. Ошондой моментти өзүм колдоно алдым десем да болот. Чыктым, эмоциялар жакшы, үйдөгүлөрдүн бардыгы ыйлаптыр. Ал эле үйдөгүлөр эле эмес, мен тааныбаган адамдар да ыйлаптыр. Ошолор мага аябай приятный болду. Ошол жакшы негизинен. Грузиялык балбан Джони Хетсуряни ал жөнөкөй спортчу эмес да, ал дагы эл аралык мелдештерде ийгиликтери жарап жүргөн спортчу, күчтүү болчу да. Анын үстүнө сен алтын 0 эсебинде утулуп аттың, анан ар жакта 2 эле мүнөт калган. Анан бул кантип болуп кетти? Негизи машыктыруучулар ушул грузин балбанына сени кандай даярдады эле? Негизи агайлар мага айткан, күрөшүшүң керек деген, утушуң керек деген. Алар мага кандай десем, мен биринчи партерде алышымды каалаган. Ошол эле убакта өзүм дагы ошол нерсеге аракет кылгам. Бирок биринчи партерде грузинге берди. Анан биринчи период уже бүткөндө 5-0 болуп бүтүп калды да. Экинчи период башталганда уже мени дагы закөр чыгарып алды. 6-0 болуп калды. Анан кийин мен болгон үмүтүм уже партерге болуп калды да. Партерде иштеп алыш керек болду. Жакшы, ошол жерден мага партер берди. Ошол жерден колдонуп кеттим десем. Негизи биринчи активдүүлүккө ошол кызыл трико менен чыккан спортчу иштеп, ошого көбүнчө берилет эмеспи? Бирок ал көк менен чыккан, 3-3 күрөшкөндө. Ооба. Экинчи бөлүктө сен ошол жанагы партерде обратканы жасадың да. Негизи буга чейинки мелдештерден күрөштөрдөн эле көрүп жүрөбүз да. Сен көбүнчө ошо обраткага өтөсүң да, дароо мындай артынан эмес, кайра кармоон өзгөртүп, анан негизи ушул обратный кармап ыргытуу ыкмасына сен качан көнгөнсүң? Башынан эле көндүң беле же? Мен негизи 2017-жылдан баштап эле ушуну жасайм. 2017-жыл баштагам. Ошондон бери ушул нерсеге өзүмдү даярдап келатам. Эми ошол даярдап келаткандын үзүрү эми чыгып атат десем болот да. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп,
ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra, 100 iPhone. Мой О, утуш оңой. Анан эми чемпионат бүттү, азыр Кыргызстанда эми келип, анан бардыгы тынчып калгандай, машыгуулар кандай жүрүп атат? Машыгуулар негизи мен келгенден кийин өзүм травмаларым бар болчу. Лечение кыла турган, өзүм карата турган ден соолуктарым бир аз баягы кандай десем, даярданып жүргөндө иммунитетибиз аябай түшүп кетти. Ошолорду бир аз калыбына келтирип атам. Машыгуулар негизи эми баштап атам десем болот. Эми эле баштадым. Бир аз перерыв болду. Ушул нерсе өзүмө керек да болчу. Организмде эс алып калды. Эми мындан ары баштасам уже жакшы дем күч менен баштайм да. Негизи ушул чоң турнирлерге чыгып келгенден кийинчи, биздин балбандарыбыз бир медаль алып келгенден кийин машыктыруучулар сен татыктуу бир күрөшүп келдиң, эми эс алып ал деп убакыт береби, же болбосо организм эс алыш үчүн эс алыш керекпи? Жок, негизи организмди эс алдырыш үчүн эс алыш керек. Өзүңдүн каалооң үчүн эмес. Мындай негизи спортто жүргөндө адам аябай чарчайт да. Ал физически дагы эмес. Ал основном морально чарчайт да адамчы. Адам күндө эртең менен туруш керек, тренировкага барыш керек, эртең менен ошол эле бир задачаны, бир планды өзүң аткарып бүтүрүшүң керек. Эгерде ал планды аткара албасаң, сенде рост болбойт да, өсүү болбойт. Ошого күн сайын бир планды кармап, ошол рост менен кетиш үчүн сен күндө өзүңдү заставлять этишиң керек да. Ошондо гана өсүү болот, результат болот да. Адам ошол нерседен чарчайт да. Негизи мындай физический жактан же башка нерседен чарчабайт, ошол именно моральный жактан чарчайт. Ошол мирден кийин өзүмдү кандай десем, моральный жактан бир аз эс алдырдым да. Буга чейин ошол эле балбандарыбыз Ак жолдагы балбандарыбыздын бири Ак жол айтып калды эле. Биздин спорттук курамада эч кандай спорттук психолог жок. Биздин психологторубуз бул Улукбек Карачолоков менен Азат Эркинбаев депчи. Дагы деле ошондойбу же кандай? Дагы деле ошондой. Бизде эч кандай психолог жок. Бизге психолог биздин өзүбүздүн агайлар эле болуп бере алат. Ошондой эле. Негизи кандай эсептейсиң? Ошол спорттук психолог командага кошулуш керекпи же машыктыруучулар ошол эки ролду бир алып жүрө бериши туурабы? Жок, негизи агайлардын ал жерде милдети балдарды жакшы даярдап барыш, жакшы настрой бериш, сөз моральный жактан, бардык жактан. Бирок биздин агайлар ошол эле убакта психологдун ролун ойнойт, психологдун ролун аткарат. Эми кандай десем, психолог да болуп берет бизге, кээде врач да болуп берет, кээде массажист да болуп берет. Эми ситуацияга жараша да. Ошондой психолог негизи Кыргызстаныбызга керек. Бирок бизде пока жок. Эми материалдык жактан кандайдыр бир кыйынчылыктар болгон үчүнбү, айтор бизде да болуп калар. Жана биз машыктыруучулардын салымы, алардын көрсөткөн жардамдары тууралуу сөз кылып калбадыкпы? Анан сен 3-чү орун үчүн күрөшүп атканда Азат Эркинбаевдин ыргыткан челленджи жардам берип кетти да. Сен бутуңан алып оодарып кеткенде тигиге упай берип токтотушпады беле? Анан сен ушул алардын ролун кандай баалайсың, ушул Улукбек агай менен Азат агай? Негизи кандай именно спорт жагындабы же соревнование жагындабы? Спорт жагында мелдештен берген, бир жардам берген учурларынан негизи эле ушул сенин карьераңдагы. Азат агай менен Улук агайдын ролу азыркы болуп аткан результаттардын кандай десем, себепчиси десем дагы болот. Негизи ага чейин билет элеңиздер, биздин Кыргызстаныбызда медальдар болчу. Чемпионат мирадан болсо 1 медаль болчу. Азиядан деле 1-2 эле медаль келчү. Азыр көрүп атасыздар. Азиядан 3, быйыл эле мисалы Азиянын чемпионатынан 3 алтын медаль алып келди өзүбүздүн балбандар. Грек-рим күрөшүнөнчү. Ооба. Чемпионат мирадан 3 медаль келди. Бул Азат агай, Улук агайлардын чоң эмгеги десем болот. Алардын мээнети ушунчалык чоң, даже биз өзүбүз кросска чуркаганда тоого. Тоого бир мисалын да айта кетейин. Ошол биз мисалы тоого кросс чуркаганыбызда биз менен Азат агай өзү чуркап барып, мындай балдарды аягына чейин жеткирип, өзү карап, өзү көзөмөл кылып келет да. Ал эми кандай десем, уже Азат агай спортту таштаган. Аны чуркабаса деле балдар чуркап келет.
Бирок балдарды ушунчалык мындай кандай десем, мотивация болсун деп өздөрү пример кылып, кроссду аягына чейин чуркап барат да. Тоо болбосо тоого 10 километр өйдөгө адам басып дагы чыкпайт да. Агайлар ошол жакка чейин чуркап чыгышат. Улуу кайдагы, Азат агай дагычы. Эмгеги чынында чоң. Анан сен жеке дагы маштыруучуларың бар эмеспи? Ошол эле Чыңгыз Пиримкулов беле. Ошол маштыруучулар менен азыр негизи байланышың кандай? Биздин Ак Жол жоламандар өзүнүн жеке маштыруучулары менен дагы бир чогуу жүргөнүн көрүп калып атпайбызбы? Негизи менин азыркы личный тренерим Дастан Мухтаров. Бишкекте спорт школада агай болуп иштейт. А мен биринчи тренерим Чыңгыз агай Пиримкулов деген. Ал негизи азыр Жалал Абадта. Алар менен мамилем аябай жакшы. Мен бул жакта тренерим менен иштейм, Дастан Мухтаров менен. Ар бир катачылыктарым үстүндө ушул Дастан Мухтаров менен иштейм Бишкек шаарында. А негизи Чыңгыз агай менен мамилем жакшы. Ал менен ар бир соревнованиядан кийин, соревнованиядан асты, сборлор убагында өзүбүздүн ошибкаларды изилдеп, ошол эле убакта ошибкаларды оңдогонго жардам берет ал агайыбыз. Ар бир катачылыгымды айтып турат, эскертип турат. Өзүнүн жашоодогу дагы кандай десем, жашоого болгон мамилени, бардык нерсени үйрөтөт да агайлар. Бир гана спортту эмес, адам болгула, адам болсуңар, анан спортсмен болосуңар депчи. Биздин күрөш маштыруучуларыбыз спортчу мелдештерден жеңип келеби же жеңилип келеби, ага карабастан мындай каталарын талдамай маштыгуулар да болот да. Анан жеке маштыруучуларың же болбосо ошол эле кураманын маштыруучулары дүйнө чемпионатында 3-тө алсаң деле, эми кайсы бир каталарыңды көрдү болуш керек. Эмнелерди айтты сага? Каталарым негизи көп чындыгында. Мен катам ал жерден партер ыкмасынан ирандык балбан менен бир аз сурамес кылып алдым десем болот. Шашып ошол жерден проход кирип кеттим да мен. Өзүм ал жерден негизи кирбей турсам болот эле, ошол катачылыгым болду чемпионат мирадан. Анан ошол нерсени көбүрөөк айтышты да. Неге дегенде ошол баягы утулган схваткам болгон үчүнбү? Ошону айтышты. Ошол мен да ошол Мухаммедраза Гираи тууралуу сурагым келип атты эле да. Сен ал жактан чоң тажрыйба алып келдиң да. Эми тажрыйбаң эл аралык мелдештерде буга чейин да бар болчу, бирок андан дагы кошулду. Олимпиада чемпиону менен күрөшүш бул эми чоң бир опыт берет. Кандай бааладың ирандык балбанды? Негизи алдыда мелдештерде жолугуп калсаң утса болобу? Утса сөзсүз болот. Утса болот. Бул дүйнөдө мындай кандай десем, болбой турган нерсе жок, болуп турса болот. Мен ал менен күрөшкөнүмдө мен кандай десем, күрөшүм толук ачыла албай да калды. Неге дегенде убакыт аягына жетпей эле күрөш бүтүп калды. Ошого мындай ал менен күрөшүмдү толук көргөзө албадым. Утса болот. Утпаган адам жок дегендейчи. Мындан кийинкилерин буюрса мындай кандай десем, жакшы деңгээлде утканы толук аракет кылабыз. 67 килограмм салмагы бул Кыргызстанда дагы, анан дүйнөдө деле бул оңой эмес салмакта. Күчтүү балбандар өтө көп, турнирлерге дагы көп сандагы спортчулар катышат. Кыргызстанда азыркы сенин эң башкы атаандаштарың кимдер? Анан дүйнө чемпионатынан негизи эле дүйнөдөн алалы. Алдыңкы сен мына ушуларды утушум керек деп аткан балбандар кимдер? Негизи мен антип настрой койбойм, бир адамга же бир 2-3 адамга мындай соперниктерге бөлүп настрой койбойм. Мен настройду өзүмө гана коем. Мен өзүм максатым, эгерде мен утам десем, мен жакшы даярданышым керек. Мен ал соперникке карабайм. Мен буну утушум керек же мында бул слабый, бул күчтүү деп бөлө албайм. Неге дегенде бардык жерде бардык балдар күчтүү болот, бардыгы даярданышат, ошол эле убакта алар деле уткусу келет, мендей болушупчу. Ошого мен даярданганда мындай бир соперникке же бир адамга даярданбайм. Мен ушундаймын да. Мелдешке даярданам. Мелдешке даярданганда мелдешке даярданам, өзүмү даярдайм да основном. Ошол мен үчүн чоң нерсе да. Мага ошол нерсе важный. Соперник эмес, мен ошол өзүмдүн даярдыгым, өзүмдүн болгон настроем ошол важный мен үчүн. Чоңдор арасында күрөшүп жүргөндө сен эл аралык чоң жетишкендигиң 2018-жылы башталганда, ошол эле Жакартадагы Азия оюндарында коло медаль тагынып келгенсиң.
Ал учурлар деле эми кече жакында болгондой болду эле, бирок 4 жыл өтүп кетиптир. Андан кийинки чоң ийгилигиң ошол былтыркы Азия чемпионатына туш келди да, Алматыдагы коло медалиң. Ортодо ушундай бир 3 жылдык тыныгуу болуп калганы эмне себептен деп ойлойсуң? Тыныгуунун болуп калганынын себеби мен өзүм орто кандай десем, өсүү болбой калыптыр. Мен ал убакта сезген эмесмин, кийин сездим. Ал убакта өсүү болбой калды. Мен Кыргызстандын биринчи номери болдум. Азия оюндарынын 3-чү болдум. Мен ошондой эле темп менен кандай десем, мурдагы эле кылып жүргөн нерселеримди кылып жүрдүм да. Менде рост болбоду, өсүү да болбой калды да. Себеби бизде Кыргызстанда, мен Кыргызстанды уткандан кийин уже кандай десем, Кыргызстанга көбүрөөк ыраазы болуп калыптым да. Сен башка жактарга чыгып, мирге, медальга аракет кылбай, кандай десем, ушундай настрой болгон экен да, көрсөчү. Мен азыр эстеп көрүп, уже анализ кылгам, ал нерсенин үстүнөн иштегем. Өсүү болбой калганын себеби биринчиден Кыргызстаныбызда мен Кыргызстанды 2 жыл подряд уткам, ошондон кийин мен уже Кыргызстанды эле көбүрөөк Кыргызстанды утканыма ыраазы болуп калгам дагы, мындай Бошоп калдым. Өзүмдү психологически бир аз бошотуп койгом да. Мен андан ары өсүп кеткенге аракет кылбаптырмын да. Кыргызстан чемпионатында эми сен менен Марлендин күрөшүн көргөндө эми бардыгы туруп алып көрчү да, чындыгында спорт ордосундачы. Бул суроону бербей коюш мүмкүн эмес болуш керек. 67 килограмм салмактан Марлен Аскеев кетип калды, океан артына АКШга кетип калды күрөшкөнү. Анан сенин оюнча 67 эми бир аз кызыксыз болуп, же болбосо сага атаандаштык канчалык бир чоң деңгээлде болбой калышы мүмкүн эмеспи? Марлен кетип калышы негизи сага плюспу, же болбосо оң бир таасирин береби? Кандай ойлойсуң? Мен азыр өзүм айтып кеткендей эле, мен бир балага настрой койбойм. Марлендин кеткени жакшы же ал келгени жакшы деп деле айтпайм. Неге дегенде мен бардык нерсе өзүм даярдыгымдан, өзүм настроюма зависит этет. Да кандай суроо болду эле? Кийинки суроомду бере берейин, ошол эле Марлен тууралуу суроом болчу. Эми бир оройураак угулуп калбасын, бирок ошол Марлен кеткенден кийин анан бир эл аралык мелдештерге жол ачты деп ойлобойсуңбу? Кандай ойлойсуң? Жок, негизи жолду Марлен ачпайт. Кудайым ачат жолду. Мен ар дайым Кудайыма ишенем. Бир соперник мен жолумду тосуп коет, же болбосо бир күчтүү адам мен жолумду тосот, мен бул бала жок болсо мен результат берет элем, же болбосо ушул болгон үчүн мен результат бере албай калдым дебейм. Неге дегенде жолубузду Кудай ачат. Кудай жок жерден да рызкы берүүчү да. Адамдар көп спортсмендердин ушул минусу бар. Бир адамга өзүн байлап коет да, бир адамга байлайт дагы. Анан кийин ал ошол адамдан мындай кандай десем, ошол болгон үчүн мени тартып койду, жеп койду, же болбосо ушундай бир себептерге байлап жүрө берет да. А негизгиси жолду Кудай ачуучу да. Кудай эсли каалаган болсо ал берет да. Адам ошол нерсени жүрөгүнө алып келсе жакшы болот деп ойлойм да. Ийгиликтер дагы болушу жеңил болот. Ооба, толугу менен кошулса болот бул пикириңе дагы. Анан сен ушул биздин спортчулардын башка өлкөгө кетип, башка өлкөнүн атынан чыгып атышына негизи көз карашың кандай? Сага бир ушундай сунуштар болсо, кандай чечимде болор элең? Балким ошол эле АКШ же ошондой бир деңгээлдеги өлкө чакырып калса. Билбейм, мен ал жөнүндө ойлонбоп турмун чындыгында. Башка өлкөнүн атынан чыгуу менен эч кандай оюмда жок. Кыргызстанда мен өзүм Кыргызстаным үчүн эле мындай кандай десем, чыгып күрөшкөн мен үчүн мындай чоң сыймык да. Ушундай элибиз сүйүнүп, үйдөгүлөрүң сүйүнүп, бир туугандарың сүйүнүп, кыргыз эли сүйүнүп, баары сени мындай сага ыраазы болуп турса, андан өткөн чоң мындай бакыт жок деп ойлойм да. Түшүнүктүү. Анан ошол Жакартадагы Азия оюндарында коло медаль жеңип келгенден кийин сен айтып калганың бар да. Мен суук жерлерге же ысык жерлерге барганда адаптациям бир аз кыйыныраак болот, бирок бул жолу оңой болду деп айткансың да. Негизи башка өлкөгө барып адаптация болуш азыр кандай жүрүп атат сенде? Адаптация болуш негизи өлкөнүн аба ырайынан, атмосферасынан зависит этет. Адаптация негизи чемпионат мирге барганда жакшы болду.
Неге дегенде ал жақтың погодасы бир аз салқын экен. Мага негизи өзү ошондой погода жагат болчу. Адаптация негизи бир сөз менен жакшы болду да. Мага жакты негизгисичи. Интернет ташып жатканда сен тууралуу бир көп деле маалыматтар жок да. Үй бүлөң тууралуу, каяктан машыгууларды баштаганың тууралуу, анан ыраазычылыгыңды дайыма турнирлерден кийин апаңа билдирип келесиң да. Ошол тууралуу айтып берсең, негизи каяктын кулуну болосуң, каяктан баштагансың, үй бүлөң тууралуу айтып берсең. Мен негизи Жалал Абад шаарынан болом. Жалал Абад шаарынан болом. 4 тууганмын. Апам бар. Атам каза болуп калган. Мен 11-классы бүтүп атканда. Анан кийин күрөшкө негизи мени өзүмдүн бир тууган агам алып барган. Үйдө атам да спортко кызыкчу, атам да мен чемпион болушумду аябай каалачу. Ошолордун кандай десем, мага болгон ишеничи, ошолордун мага болгон мындай түрткү берүүсү, ошолордун мага болгон сүйүүсү мени азыр ушул күнкүгө жеткирди. Негизги ыраазычылыгымды негизи менин эң жакын адамым апам бул дүйнөдө. Анан кийин апама айтканым неге дегенде мен апам спортту ташта, мен аябай көп травма болдум да. Ошол убактарда апама айтчумун, мен утуп келем, Кудай буйрса чыдап туруңуз, буйрса жакшы болот. Ар бир травмадан кийин апа эне деген ушундай экен да, кыжалат болот экен. Кутай албай калган күндөр болот эле. Мен билем да, сүйлөшүп, айтпаса да мен угуп калчумун өзүм мийнименчи. Анан ошого аябай кыжалат болуп, биринчи очередь ошол апама айткан себеби негизи ошол. Түшүнүктүү. Анан Кыргызстандын курамасына кайтып келсек, чоңдор арасында жыйынтык өтө жакшы азыркы учурда. Бирок жаштардын өсүүсү бир аз жайыраак болуп жаткандайбы? Жаштардан өсүп келаткан балбандардан балким кимдерди атай аласың? Ошол эле Разак Бейшекеев бар, кийин может сен весиңде да күрөшүп калабы? Кимдерди атасак болот? Негизи азыр жаштардын результаты жакшы. Жакшы результаты чындыгында жакшы болуп атат. Азыр күрөштө жаштар арасында, өспүрүмдөр арасында, чоңдор арасында бардык результат жакшы болуп атат. Алардын билинбей калганынын себеби, бирден бир себеби, биз азыр чоңдор арасында результаттар көп болуп атат да. Ошого аларга мындай, кандай десем, көңүл бурулбай атат. Ошого мындай элдердин арасында угулбай атат да. Негизги результат жакшы болуп атат. Жалпысынан алып караганда. Жалпысынан алып караганда жакшы болуп атат. Спортчунун курагы эми бир жакшы бир жыйынтыктарды көрсөтө турган убагыдагы чектелүү. Сен канча жашыңа чейин күрөшөйүн деген оюң бар? Анан алдыңкы Париж Олимпиадасында сени көрөбүзбү? Кудай буйрса. Буйрса, ушул карьераңды кайсы убакка чейин улантайын деген бир пландар? Карьерамды билбейм. Мен азыр пока айта албай атам. Бул суроо мен азыр өзүмдү бир аз кыйнап атат да. Анан эң акыркы суроо болсун. Ошол чемпионаттан кийин эле, чемпионатка чейин эле ак жол качан үйлөнөт, ак жол качан үйлөнөт деген сөздөр болуп калбадыбы? Анан аябай бир элдин арасына тарап кетти да. Амантур качан үй бүлө курат? Ошол жөнүндө айтып койсоң. Үй бүлө Балким кыздар да кызыгып аткандыр, Кыздар кызыгат. Үй бүлө курушум 2023 болуп калышы мүмкүн. Толук буйрса, мүмкүн. 2023 если болбой калса 24 болот. Кудай буйрса. Анда алдыңкы мелдештер болуп калса, жыйынтыктар болсо, андан кийин да маектешип туралбы, байланышып? Сөз. Бүгүнкү бир мазмундуу маек үчүн чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин катталуучулар, лайк басып, жактырып басып, бөлүшүп туруңуздар. Биз бүгүн эл аралык класстагы спорт чебери, Кыргызстандын куржунуна далай ийгиликтерди алып келген мыкты балбаныбыз Амантур Исмаилов менен маек курдук. Дагы да болсо биз алдыда интервьюларды, маектерди улантабыз.